Бишкекте глобалдуу маселелерди чечүүнүн жолдорун издеген эл аралык деңгээлде жаштар конференциясы өттү. Анда жаш лидерлер дүйнө элүү үчүн көйгөйлүү актуалдуу маселелерди талкуулады. Алардын ичинде жакырчылык, теңсиздик, климаттын өзгөрүүсү сыңдуу бир нече учурдун актуалдуу темалары бар. Биздин окуучулардын фактыларына негизинде жазышкан. Бүгүнкү конференциянын максаты да ошол. Студенттер да өздөрү изилдөөлөрүн жасап чыгышкан. Кыргызстан ошол дүйнөлүк жүгүн тартибинде эмнени кыла алабыз? Эмне салымды кошо алабыз? Кыргызстандын жоопкерчилиги эмнеде? Себеби Кыргызстандагы, мисалы, Орто Азиянын 50% суу ресурстары биздин Кыргызстанда чогулат. Ошон үчүн бул жагында ойлонушубуз керек да. Башкача айтканда, ушунун баарын эске алсак, анда бул өтө маанилүү конференция. Иш-чарада аталган окуу жайдын студенттери топторго бөлүнүп, туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын алкагында аймактар боюнча айылдарды жана шаарларды өнүктүрүүнүн келечеги тууралуу долбоорлорду презентациялашты. Алардын катарында Ысык көл командасы акылдуу шаар жана акылдуу регион аталышындагы долбоорду алып чыгышты. Биринчиси бул мамлекеттик деңгээлдеги портал ачуу. Бул порталдын мамлекетке кандай салымы кошулат? Бул эң биринчиден туристтерди, бизге туристтердин келген санын өстүрүүгө жана аларга ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө. Экинчиден мамлекетке кандай салымын кошот? Бул ал порталда бардыгы прозрачный, ошол эле канча пансионат болбосун, алардын бардыгы регистрациядан өткөндөн соң мамлекет өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнүн көзөмөлүн толугу менен жүргүзө алат. Жалпысынан конференцияда 10го жакын өлкөдөгү көйгөйлөрдү чечүү жана өнүктүрүү боюнча долбоорлор сунушталды. Ошондой эле Жибек жолунун кайра жаралуу шартында Кыргызстанда айылдарды жана шаарларды өнүктүрүүнүн келечеги тууралуу атайын сабактар өткөрүлдү. Бегимай Талантова, Самат Дөөлөтакунов, 5 канал.